Азыркы учурда ошол просмотр көбөйтөбүз деп пранк тартып жатышат жаштарыбыз. Ошол сиздин оюңуз кандай пранк боюнча? Пранк боюнча менин оюм каршы. Анткени баягы адамдарды тамашалагандык, баягы маскаралагандык бул аябай туура эмес. Пранк боюнча ушинтип жаштар чыгып алып, анан кыйкырып, өкүрүп алып туура эмес көрүнүш да. Анан биз адамдарды тамашалаага салабыз деп баягы кээ бир адамдар ден соолукка да зыян да. Пранкка негизи оюм каршы менин. Анткени жөн эле күлкү үчүн биз адамдарды ар кандай нерселерге түртөбүз да. Ал аркылуу көптөгөн мисалы кандай десем, кээде машинага сүзүлгөн учурлар болот, кээде ар кандай учурлар болот да. Жөн гана шылдыңга салуу максатында. Кээ бир адамдар ошол нерсеге чыдабай даже өзүн өзү өлтүрүүгө чейин барат экен да пранктанчы. Ага каршымын мен негизи. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Пранк азыр көбөйүп жатат. Пранк көз карашым эми ар кандай адамдар болот. Кээ бирөө түшүнбөйт. Ошондой айынан ызычуу да болушу мүмкүн. Ар кандай эмоциялар болуп кетет да. Анан эми көз карашым деле билбейт экенмин ошону. Каршысызбы же болбосо тартыла берсинби? Эми бул просто пранк кыла турчу адам тамаша болсун, күлкү болсун деп тартат да. Аны туура түшүнгөн адам болсо, жакшы эле да. Элдерге күлкү тартуулайт. А бирок ошону туура эмес түшүнүп, пранкты мындай эмоцияга алдырып, ошо менен ызычуу чыгып кетсе, бул жакшы эмес да, бул көз караш. Эми жана пранктар кандайга туура эмес, мисалы үчүн эми пранктын баары да жаман эмес, жакшылары да бар, бирок көбүнчөсү ошо бизде типа нида пранкерлер көп болуп кетти. Алар туура эмес, менимче алар жазага тартыш керек. Жаза туура эмес болсо жазалаш керек. Пранкка көз карашым жакшы эле, бирок тарбиясы Тарбия жагынан болсо. Тарбия мааниси жакшы пранк болсо колдойм сөзсүз түрдө. Негизи мен көп деле блогерлерди тааныбайт экенмин. Аларды кызыгып деле кирип көрбөйм. Кээде көрүп коем, бирок алардын мындай кылган пранкына, жасаган иштерине маани бербейм. Бирок көбүндө чындыгында блогер болом, өзүнүн подписчиктерин көбөйтүп алып, каадаланып калгандай кишилер бар. Албетте жок эмес. Бирок эми алар өздөрүнүн иши да, чыккылары келсе чыксын. Бирок адамдарга жакшы тарбия берүү видеолорун чыгарсын да. Туура эмес. Таасирдүү видеолорун чыгарса туура эле. Жүрөккө тие турган таасирдүү видео болсо мен аларды колдойм албетте. Бул туура эмес го дейм. Кээ бир адамдар башкача кабыл алышы мүмкүн. Көңүлүнө тийип калат, кээ бирине күлкүлүү болот, уялуу сезим болот. Сиздин оюңуз туура эмес. Пранк колгонго оюңуз. Колдойсуз, колдойсуз. Колдойм. Пранк тартканда байкуш ошо адамдарга эле жамандап уят болуп, туура эмес го дейм ушу. Туура эмес, колдобойсуз. Туура деп ойлойм. Эгер мындай туура жолго турса, бул Таасирдүү видеолор чыгарса. таасирдүү видео тарса, бул туура деп ойлойм. Пранктын түрү болот да. Кээ бирөөлөр ашыкча эле тартып атышат. Ал деген пранктты мындай орду менен тартыш керек го дейм. Кечээ күнү бирөөнү көрдүм, жаңы эле көрүп келип машинесин далкалап койду. Ал деген ошол баланын жинин эми сабырдуулугун любой эле адам машинесин далкалап атса сабыры чыдабайт да. Мисалы мен деле тарта турган болсом, мен деле сабырым чыдабайт. Ал ошол Келдибектин мисалы жаман жагын көрсөтүп койду дейм да. Туура эмес, ал аша чыгып кеткен пранк. Мен каалабайм андай бизге менталитетибизге туура келбейт го дейм. Блогерлер акча иштеш үчүн да кылып атат. Чоң рахмат. Блогерлерге эшектин этин сат десе сатабы? Ошону пранк кылып десең сатпайт, туурабы? Тура. Чоң рахмат. Пранк мындай да. Пранктын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Пранкта эле болбогон нерсени тартканда болбойт. Тартсын, бирок меру тартсын да. То есть жакшы жагын тартса болот, жакшы жагын чыгарса болот. Биз азырынан бирөөнү шылдыңдап мазактаган бул пранкка жатпайт деп ойлойм. Таасирдүү видеолор чыгарса колдойсуз. Көбүнчө сабак ала турган видеолор болсо. Таасирдүү. Мисалы үчүн TikTok'тон мисалы өзүң эмнени көрсөң ошол чыгат го. Ал жактан бат эле түшүнүп аласың да бир нерсени. Балким мугалимдер ушуну тартса же сабакка кызыктырса, блогерлер ошондой тарапта сабак ала турган
ыймандуу жолдо тартышсам анан мен деген телефонумду жабып салдым, анан өртөп салдым машинамды. Бул тарбиялык мааниге жатпайт деп ойлойм. Эми мен өзүмдүн жеке көз карашым мындай көп жактыра бербейм мен чын. Мисалы мен өзүм көргөндө деле көп деле күлбөйм агачы. Ошо. Эми жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айтпайм, бирок көбүнчөсү жаманыраак да. Эми ошол мисалы кичинекей өсүп келаткан балдар үлгү алып атат да, ушуну тартса болот экен. Ушинтип мисалы ушинтип койсоң эч ким эчтеке дебейт экен деген эми бул аң сезимге сиңип калат да ошолчу. Ошол. А мисалы өзүбүздү алсак пранксыраңгы жок эле, WhatsApp жок эле чоңой койгонбуз да, телефон жок элечи. Ошондой. Пранктар негизи алар жакшы негизи өздөрүнүн талантын ачыкка чыгарып, өзүнүн идеяларын чыгарып жакшы нерсе кылып атышат, бирок тематикасы бир аз туура эмес болуп калат. Негизи көп нерсе тартса болот, пайдалуу жактардан, тарбиялык жактардан көп нерселер мындай аз эме болуп кетпеди, шоу эме болуп кетпеди, ошо шоу элдер шоуга кызыгып, ошон үчүн туура эмес нерселер көп тартылып атат. Эми тарбиялык жактан, туура жактан тартса жакшы болмок деп ойлойм да, блогерлер азырчы. Элдерге пайдасы тийген жактан тартса сонун болмок деп ойлойм. Чоң рахмат, Алла разы болсун.